Саламатсыңарбы, урматтуу достор, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз сиздер менен кийинки онлайн сабагыбызды улантабыз. Дагы да болсо 5-класстардын кыргыз адабияты сабагындабыз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү биздин онлайн сабакты баштаардан мурда биздин каналга катталып, коңгуроочуну басып койсоңуздар, анда сиздер эң биринчилерден болуп мен тарабынан даярдалган онлайн сабактарды көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуздар. Жана ошондой эле биздин өткөн онлайн сабактарыбызды онлайн сабак кыргыз тили 5-класс, Илгиз Шамырзаев, билим окуучу деген хэштегтердин жардамы менен дагы төмөнкү социалдык тармактардан издеп тапсаңыздар болот. Ар бир социалдык тармакта биз катталганбыз. Сиздердин сунуш пикириңиздер биз үчүн өтө маанилүү. Ал эми мага болгон сунуш пикирлерди, кайрылууларды өзүңүздөргө ыңгайлуу болгон түрдүү социалдык тармактардан жөнөтсөңүздөр болот. Аты жөнүм Илгиз Шамырзаев, кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенебиз. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, биз өткөн сабагыбызда Алык Осмоновдун Ата журт, кыргыз тоолору аттуу ырлары жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бүгүнкү биздин сабагыбыз экинчи сабак. Бүгүн биз сиздер менен Райкан Шукурбековдун Тоо эчки аттуу чыгармасы боюнча таанышабыз. Ал эми могул экранда сиздерди карап кайгылуу турган быйтыкчаны алдын ала түшүнүп жаткан чыгарсыздар. Демек, Тоо эчки деген чыгарманы окуу менен сиздердин да жан дүйнөңүздөр кайгырып, айтор жаныбарларга болгон мээримдүүлүк, боорукердик сезими пайда болуптур деген ойдобуз. Сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабакты баштаардан мурда мен Райкан Шукурбеков тууралуу бир аз маалымат берип кетүүнү туура көрүп отурам. Райкан Шукурбеков Талас өрөөнүндөгү Кара Буура районуна караштуу Акчи, азыркы Сулуу Маймак айылында малчынын үй бүлөсүндө 1913-жылы жарык дүйнөгө келген. Ата-энесинен эрте ажыраган, 23-26 жылдары мектеп-интернатта казакча окуган. Ал эми улуу ата мекендик согушка катышып, 2 жолу жарадар болуп, 1943-жылы кайрадан кайтып келген. Анын жер жөнүндө терме, кечиресиздер, ката кетиптир, Жинди суу, Кыз жигит деген чыгармалары белгилүү. Демек, биз бүгүн дал ушул Райкан Шукурбековдун Тоо эчки деген чыгармасы менен таанышабыз. Көңүл буруңуз. Улагын Тоо эчкинин мерген атты. Күлүгөк жаш улакты тырпыратты. Энеси кылчаң артын карап, зыркырап, ичи күйүп бара жатты. Кабагын бекем түйүп кеги бардай, тиштенип мерген карайт эчки жакты, түбүнө бир арчанын тура калып, Тоо эчки мөлтүлдөтүп төктү жашты. Демек, Тоо эчки жөнүндө сөз болуп атат. Демек, үй шартында эле адамдардын колунда чоңойгон эчкинин эле тоодо жашаган түрү бул Тоо эчки деп аталат. Дал ошол Тоо эчкинин улагын мерген атты дейт. Мерген, уучу, аңчы синоним сөздөр. Демек, күлүгөк бир заматта анын улагына жетип барып, аны тырпыратты. Жарадар улагын караган эне артына кылчаң карап, бирок улагын таштап кетип бара жатканына зыркырап, ичи күйүп бара жатты дейт. Ал эми кабагын бекем түйүп кеги бардай, өчү бардай деген мааниде келип атат. Тиштенип мерген карайт эчки жакты, түбүнө бир арчанын тура калып, Тоо эчки мөлтүлдөтүп төктү жашты. Бул жерде дагы бир ой пайда болушу мүмкүн, урматтуу окуучулар. Эмне үчүн бул жерде мергенчи тиштенип атат, эмне үчүн эчки жакты карап атат? Мунун бир себебине токтолуп кете турган болсок, ар бир эле адам аңчылыкка чыкканда чоң олжону самайт, чоң олжону максат кылат. Демек, балким бул жерде мерген Тоо эчкинин өзүн максат кылды эле, бирок ок жаңылып анын улагына тийип калды. Балким ошого мергенчинин ачуусу келди, тиштенди. Муну ар бир окурман өзүнүн ой жүгүртүүсүнө карата түшүнүп алат. Ал эми биз чыгарманы улантабыз. Диркиреп жалбыракка жаан болуп, байкуштун желининен сүтү дакты. Кетпеймин кең ала тоо качып сенден. Жамандык кимин көрдүң гана менден,
Айылдан койчу сурап жалкыттымбы мынчалык? Не кегиң бар? Айтчы мерген. Биз деле ала тоону малыбызга жайылып аскыларда күнүн көргөн. Тоо эчки көбөйү тоо ташынан, тентектер кырып турса тууган төлдөн, дегендей тоо эчкинин акты жашы, сүйөнүп куу арчага муңдуу башы. Демек, бул жерде тоо эчке улагынын жан таслим болгонуна аябагандай кейиди, кайгырды, өкүндү. А бирок ошентсе дагы мен мекендеп жүргөн кең ала тоону эч качан таштап кетпеймин, эч качан бул жерден качып кетпеймин. Мен кимге жамандык кылдым, менин зыяным кимге тийди деп атат. А мергенчиге кайрылуу иретинде болсо айтып атат: мен силерди айылдан койчу сурап жалкыттымбы деп атат. Демек, койчуну билесиңер, койчу бул койлорду кайтарган адам. Ал эми малчы десек, малдарды кайтарган адам, жылкычы десек, жылкыларды кайтарган адамды түшүнөбүз. Ал эми тоо эчкилерди кайтарган кесип жок. Же болбосо тоо эчки чейи деген кесип жок. Демек, булар өз күнүн өзү көргөн жапайы жаныбарлар десек да болот. Тоо эчки бул жерде мына ушул маселени айтып жатат. Мен силерден койчу сурап жалкыттымбы мынчалык? Не кегиң бар? Айтчы мерген деп атат. Биз деле ала тоону малыбызга жайылып аскыларда күнүн көргөн. Тоо эчки силер ушинтип мергендер, адам баласы бизди кырып турсаңар, атып турсаңар, олжо кылып турсаңар, анда тоо эчки кантип көбөйөт? Силердей тентектер бизди атып турса, тууган төлдөн деп атат. Төлдөн деген бул баягы эки ны болуп калыптыр. Бул жерде кечиресиздер, улагын айтып атат. Дегендей тоо эчкинин акты жашы, сүйөнүп куу арчага муңдуу башы. Демек, чыгарманын акыркы эки сабагына маани бере турган болсоңуздар, урматтуу окуучулар, тоо эчки өзүнүн кайгылуу, муңдуу, өкүнүчтүү, муң толгон башын куу арчага сүйөндү деп атат. Демек, куу арча деген сөз бул жерде куурап калган арча, же болбосо экинчи дагы бир түшүнүгү бар. Өзү жалгыз өскөн арчаны дагы көп учурда куу арча деп коюшат. Бирок бул жерде куурап калган арчага башын сүйөп жатат. Эми биз экөөбүз окшошуп калдык деген мааниде. Сен дагы куурадың, мен дагы улагым жок, куурадым дегендей мааниде акын бул жерде ырсаптарын жазып атат. Кээ бир сөздөрдүн маанилерин чечмелеп кетейин. Урматтуу окуучулар, тоо эчки деген бул үй жаныбарынын эле жапайы түрү, тоодо, асказоолордо жашаган эчки. Ал эми тырпыратуу. Ырсаптарында кездешкен бул тырпыратуу кайсы бир жаныбарга ок тийген учурда, демек ал жерге жыгылат. Жерге жыгылып, жан таслим болуп, алды арткы буттарын эки жака тырпыратып жаткан учур мына ушул тырпыратуу деп аталат. Кылчаң артын кароо. Бул жерде тоо эчки ок тийген улагын таштап кете албай, айтор алдыга жүрүп, улам артын карап, бир-эки кадам таштап, улам артын карап, кылчаң артын карап бара жатат. Мына ушундай түшүнсөңүздөр болот. Мөлтүлдөтүп жашын төгүү. Бул дегени демек көз жашын мөлт төгүү. Желин деген бул балким билесиздер, балким билбеген чыгасыздар. Желин деген бул жаныбарлардын сүт чыгуучу жери деп койсок болот. Мына ушул желин аркылуу ал өзүнүн балдарын тамактандырат, балдары ушул желин аркылуу сүт эмет дегендей. Жалкыттымбы дегенде, тажаттымбы деген мааниде келип атат бул жерде. Ал эми төл деген сөз тентектер кырып турса тууган төлдөн деп атат. Төлдөн дегени ошо жаңы жаныбарлар төлдөй баштады, төлдөгөн мезгили деп коебуз. Бул учурда көбөйгөн мезгили, туа баштаган мезгили деген мааниде түшүнсөңөр болот. Сүйөнүп, жөлөнүп, таянып деген сөздөрдүн эле синоними. Куу арча, бая айткандай, куурап калган арчаны айтып жатат бул жерде. Муңдуу башы дегенде кайгылуу, өкүнүчтүү башы деген мааниде келип атат. Табият менен таттуу мамиледе болуу. Манастын осуятынан. Урматтуу окуучулар, демек табият менен таттуу мамиледе болуу бүгүн же кече эле жаралып калган маселе эмес. Бул нечендеген кылымдар мурда Манас атабыз осуят калтырып кеткен осуят экен, көрсө сөз экен.
табият менен таттуу мамиледе болуу. Муну бир канча жылдар илгери биздин Манас атабыз айтып кетип атат. Демек, табият менен таттуу мамиледе болгондо гана айлана чөйрөдөгү тең салмактуулук сакталып турат деген мааниде. Ал эми жегиле, ичкиле, ысырап кылбагыла деп атат. Бул биздин ислам динибизде бир хадис түрүндө келген деп койсок да жаңылышпайбыз. Демек, жаныбарларга аңчылык жасайбызбы, кандайдыр бир нерселерди кыябызбы? Демек, ошол нерселерде биз ысырап кылбашыбыз керек экен, өзүбүзгө керектүү эле өлчөмдө алып, калганын тем коюшубуз керек экен. Ал эми акыркысы болсо жаратылыш жан досум дейт. Демек, жаратылыш менен эр шаркакта жашап жаткан адам катары жаратылыш бизге эмне берет? Жаратылыш бизге мөмө жемиш берет, дан берет, суу берет, аба берет, баардык нерсени берет. Бирок адам баласы жаратылышка эмне берет деген суроо бар да. Урматтуу окуучулар. Демек, бүгүндөн баштап дал ушул сабакты көрүп жаткан болсоңуз, дал ушул мүнөттөн баштап жаратылышка болгон мамилеңизди өзгөртүрүңүз. Жаратылышка мээримдүү болуңуз, боорукер болуңуз. Жада калса жаныбарларына да тийбеңиз. Индиялыктар айтат. Тагыраак айтканда, индиялык даанышмандар айтат. Жашоодо эгер каргышка калбай жакшы жашайын десең, анда 4 нерсеге жамандык кылба дейт. Маани бериңиз. Биринчиси кары картаң адамдарга. Ары тур, бери тур, өзүңүз эле баса бербейсизби, отурбайсызбы, турбайсызбы? Урматтуу окуучум, ойлонуңуз. Демек, кары картаңдарга сиз бүгүн ушундай мамиле кылсаңыз, эртеңки күндө бул сиздин башыңызга кайтып келери турган кеп. Экинчи, жаш балдарга, тагыраагы наристелерге, ымыркайларга, бөбөктөргө, ал эми үчүнчүсү аялдарга дейт. Ал эми төртүнчүсү, урматтуу окуучум, маани бериңиз. Төртүнчүсү жан жаныбарларга кол көтөрбөө керек дейт. Демек, жан жаныбарларга сиздин кылган мамилеңиз дагы жаныбарлардын дагы каргышынын сизге тийүүсүнө албетте кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн кесепетин тийгизет. Андыктан бүгүндөн баштап жаныбарларга болгон мамилеңизди өзгөртүрүңүз, өсүмдүктөргө болгон мамилеңизди өзгөртүрүңүз. Деги эле жалпылап айтканда, жаратылышка болгон мамилеңизди өзгөртүрүңүз, урматтуу окуучум. Кошумча маалымат катарында сиздерге айта кетейин. Бул сиздер көрүп турган кызыл китеп, тагыраак айтканда Кыргызстандын кызыл китеби. Демек, ушул Кыргызстандын кызыл китеби боюнча маалымат алгыла, толугураак маалымат алганга аракет кылгыла. Адашпасам 1985 жылы, так билбейм, эгер ката айтсам кечиресиздер, 1985 жылы чыккан болсо керек Кыргызстандын кызыл китеби. Кызыл китеп деген эмне? Кызыл китептин ичинде жоголуп бара жаткан бир канча жаныбарлардын түрлөрү, өсүмдүктөрдүн түрлөрү киргизилген. Эгерде дал ошол жаныбарларга аңчылык жасалса, же ошол өсүмдүктөр кыйылса, жок кылынса, анда мыйзам чегинде ошол адам жооп берет. Демек, бүгүндөн баштап кызыл китепке кирген, кирбеген жаныбарларды билүү, аларга мамиле жасоодо сиз дагы Кыргызстандын жараны катары албетте маалымат алып койгонуңуз оң болот. Ал эми экинчи маалымат катары YouTube'га кирсеңиздер, Ак Элбирстин тукуму деген атайын кино тасма бар. Кожо жаш, тагыраак айтканда, турмуштук эпос. Мына ошол жерде дагы тоо эчки менен адам баласынын карым-катышы, бири-бирине болгон мамилеси, сур эчкинин каргышы, мына ушулар жөнүндө толугураак маалымат берилген. Урматтуу окуучулар, силер үчүн үй тапшырма берейин. Маани берген болсоңуздар, бул жерде жылмайып турган быйтыкча турат. Эмне үчүн? Чейрек башталганда окуучулар күлөт дейт. Эмне үчүн күлүшөт? Ары басат, бери басат, кутурат, дептери жок келет, китеп окубайт, сабакка кеч калат. Айтор мугалим булардын баарын айта берип тажайт, окуучу күлө берип тажайт. А бирок мугалим дагы жылмая турган учурлар бар. Булар үй тапшырма бергенде мугалим жылмаят. Себеби ошонун баарын эгерде үй тапшырманы татаалыраак берсе, ал окуучу кыйналат. Аткара албаган эсебинен туура эмес бааларды алат, анан мугалим жылмаят. Албетте тамаша иретинде айтып атам. Ал эми экинчи ирет дагы качан жылмаят? Бул чейрек чыгып жаткан учурда жылмаят. Демек, ушул
жылмаууга дагы маани берсеңиздер, азыркы мен айткан сөздөргө да маани берсеңиздер жакшы болот. Эмне кылабыз? Үйдөн A4 өлчөмүндөгү аппак кагазды алабыз. Сиздер көрүп тургандай рамкаларды чиебиз. Ал эми бул чийилген рамкаларга эмне болушу керек? Биринчи рамкада чыгарманын белгилүү бир жерин чагылдырып сүрөт тартуу. Мына ушул тоо эчке аталышындагы ырдын сизге жаккан, жан дүйнөңүзгө таасир берген жерин чагылдырып сүрөт тартуу. Ал эми экинчи, сиз тартылган сүрөттүн сизге болгон таасири боюнча өз оюңуз менен бөлүшүү үчүн белгиленген жай. Тагыраак айтканда, эмне үчүн ошол жерди сиз ак барактын бетине тарттыңыз? Сизге кандай таасир берди? Кайсыл өзгөчөлүгү менен чыгарманын ошол жери сизге жакты? Мына ушулар боюнча өзүңүздүн оюңузду түбүнө көрсөтүлгөн жайга жазасыз. Урматтуу окуучулар, ушу менен биздин бүгүнкү экинчи онлайн сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына жетип келди. Менин YouTube каналыма катталып коңгуроочуну басып койсоңуздар, анда эң биринчилерден болуп дагы да болсо мен тарабынан жарыяланып жаткан онлайн сабактарды көрө аласыздар. Мени социалдык тармактардан түрдүү социалдык тармактардан таба аласыздар жана үй тапшырмасы боюнча өзүңүздүн аткарган жообуңузду, үй тапшырмаңызды сүрөткө тартып, менин WhatsApp номериме жөнөтсөңүздөр, мен аябай кубанычта болом. Жана ошондой эле сунуш пикириңиздер болсо, сурооңуздар болсо дагы WhatsApp аркылуу, Telegram, Facebook, Instagram аркылуу, каалаган социалдык тармак аркылуу мени издеп таап, мага кат түрүндө кайрылсаңыздар болот. Бүгүнкү сабагыбыз ушун менен өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Тилегибиз жаратылышка аяр мамиле жасайлы. Жаратылыш биздин жан досубуз. Андагы өсүмдүктөр, жаныбарлар, баардыгы тирүү организмдер. Демек, жаратылышка болгон сүйүүбүз күчөсүн, бирок эч качан аларга болгон кегибиз жан дүйнөбүздө сакталбасын. Сиздер менен мен Илгиз Шамырзаев болдум. Кайрадан кийинки онлайн сабактарда жолукканча сак саламат туруңуздар. Аман болуңуздар.